реальный болуш керек. Күнөөсү 2 эсе көп болуп калат деген чынбы? Ооба. Ким дин менен жамынып ошондой деп Ооба. атса. Бул хадис келет. Мындай адамдарды Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам билесиз кимге айтат? Тажалга теңейт. Тажалдан оорураак болот. Тажал бериде калып калат. Ана коронавирус кезинде бардыгыбыз ортобуздан мечитте намаз кылганда тигеле 1 метрден турдук го. Ошондо бир салафи жигит болбойт да тиги. Астагфирулла, сиздер Кудайдан коркпойсуңуздар. Могу жерде бир жакын туруш керек, хадис келет фалан. Абдан эле кыйыр кылып атат. Мен келип калдым, бүт добуш катуу чыгып атат. Эмне? Бир жакын туруш керек. Тиги жакын турат, качат. 1 метр туруш керек деп. Эмне болсом, бияка турбасак дейт, могу жерге шайтан турат дейт. Мен айтам, коронавирус турганча шайтан тура берсин дедим. Шайтан уже свой болуп калды. Сен шайтан тура берсин дедим. Коронавирус турганча дедим. Ошол сыяктуу сол. Кантип TikTok, Instagramга келдиңиз? Каяктан идея жаралды? Мен ошо малда как раз пандемияда бардыгыбыз эле могу телефонго бүт тизилип калдык да, чыга албай. Чыга албай калдык. Бардыгы эче чыга албады. Аялыбыз деле кооз көрүнүп ошондой болуп калдык бардыгыбыз. Андан кийин эмне кылалы? Пандемия битти, тияк ачыла баштады, жан-жак. Ошо ачылган малда көрүп жүрөт элем. TikTok деген чыгып, ошо TikTokта бир балдарыбыздын ылаганы, күлгөнү, андан прикол кармаганы, ата-энесине прикол кылгандардын бардыгы чоң просмотр болуп атат. Жаштар көрүп атат. Андан кийин ал TikTok'ун ошондой бир бала экен, кирсең чыга албайт экенсиң. Свайп этип эле чыга албайт экенсиң. Намаздарын кала баштады көп адам. Ошондо эмнеге чыкпашка, эмне сүйлөбүшкө деп чоң бир-эки алымдардан сурап элем, эми TikTok деген бар экен, насаатты ошол жерге көчүрбөйлүбү десем, мага айтат, астагфирулла, ошондой жерге динди алып барабызбы энди. Энди чоң абдан эле осундой бир идеальный динибизди тияка алып барсак, биз ким болголу? Ким болобуз анда? Деп ойлонуп туруп, жагандай болбойт. Деп аларды укпай эле мен өзүм TikTok'ка кирдим. Киргенде андан кирдим, видеолор сала баштадым, карасам 4000, 5000, 10000 адам көрө баштады. Андан кийин карап көрдүм, прямойго чыктым. Прямойго чыксам 3 эле адам көрөт. Бирөө аялым, бирөө КНБ, андан кийин бирөө балам көрөт. Анан экиге түшкөндө карасам балам уктады, кетти. Анан кийин тиги көрүп атат. Ушундай 200 болду, 300 болду, 500 болду. Ошо малда bizim din alımlarından bir din idarada işley turgan bir adam Naip Mufti maga çıkıp çıkışka bolboyt. Muftiyаттан болбойт. Койгонуң бул TikTok'tu эмне кылып атасың? Вообще чыкпаганың деп предупреждение берди. Сүйлөй берсин деп чыга берди. Дин жетиш керек, кандай болсо да жетишсин. Bir adam bolsa da okusun, dinimizin barkı her bir adamın kulağına жетсин. Деп айтып gelip, andan 30 мың böldü, 40 мың boldu şu TikTok. Жаңа айттым го, TikTok имаңды шылдыңдай бастады бардыгы. Шылдыңдаса Кудай көрүп турат менин ниетимди деп böyle коюп чыктым. Андан bir жигит айтты, биздин мамлекет башчысы ошол малда как раз жаңы Казакстан болду, президент алмашты, кантар окуясы болду. Андан кийин ошо президентimiz Касым-Жомарт азыркы Кемелұлы Токаев президентimiz көрүп, мага бир адамдар айтты, президент сени угат деп. Ооба. Мен айттым, президент кандай жоксун, эмне кылам мен кичине эле адам. Десем, жок угат деди. Андан мага ошо малда министр телефон чалып, президент уга турганын кабар берип, андан бизге көрүштүк. Анан президент өзү деле айтты, мен сизди угам деди. Абдан соң рыза болду. Ошо жаштарды угуп, андан кийин артынан лестирип, барган жеримде азыр жаштар эле көп эле угат, баардыгы эле сүрөткө тартат, сурактар берет. Түнгү саат 3-тө бардыгы уктап аткан малда прямойго кирсем 5000, 10000 бала угат. Күтүп атыр. Ооба, ата-энеси уктап атат, ол ойлоп атат, балам уктап атат деп. Бала уктайбы? Bir ayal moldaga айтса керек. Молдаке мен күйөөм далада жатат, тиги чөп мая бар да, маянын үстүнө жатат. Масаханада, андан кийин кээде масаханада карасам, бүт нур чыгып турат үстүнө. Коркуп кеттим деп. Ал нур эмес, ал телефон көрүп аткан турбайбы? Простинен жаап алып. Ошол сыяктуу балабыз көрүп аткандан кийин мен кирдим, балаларыбыз сурактар кое баштады. Соң бир сурак болду. Ошодан башталды эми бардыгы. Бай болушка күнүнө 100 000 таба турган дуа өргөтүп коесузбу мага деди да. Айттым, ошо дуаны билсем сага айтпак белем. Келесем эмнеге айтам мен сага? Өзүм эле окуп отура бербейм, мен эмне кылам сага айтып. Деп айткан элем да. Андан кийин ошону койдум да, калды. Загрузка этип койгом. Анан эртең карасам 8 миллион болупту просмотр. Бир түндө эле. Күндө аспандан 1000 теңге түсүп